Ырайымдуу жараткандын ысмы менен. Мен өзүмдүн диний, илимий жолумда көптөгөн китептерге илимий редактор болдум. Адатта ал китептердин авторунун акыйдасына, мазхабына жана илимдеги манхаж багытына маани берип, китептин урунтуу жерлерине көңүл коюп окуп чыкчумун. Көп учурда өзүмдү китептин катасын издеп жаткандай сезип, оңтойсуз абалда жаралчу. А бирок даңктуу аалымыбыз Абдишүкүр Ажыбыздын «Адам адеби» китеби мени өзүнө толук багындырып алды. Тагыраагы өзүн толук окуп чыгууга, жөн эле кургак окуу эмес, рахаттануу менен окууга китептин усулу, бай мазмуну жана тилинин таттуулугу мажбурлады. Кыргыз тилиндеги көлөмдүү делген адабияттарды дароо окуп койгон адатым бул жолу кайталанбады. Китепти Кыргызстанда Бишкектен баштап окуп, Кувейтте, Дубайда улантып, акыры Москвада окуп бүтүрүп,